Алмамбет Шыкмаматов. Парламенттик шайлоо абсолюттук түрдө таза өтөт. Мындай пикирин мурдагы инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов 24 KG агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында бул шайлоо таза өтөт. Айрым өзүн оппозиция катары көрсөткөн күчтөр шайлоо таза өтпөйт деши мүмкүн. Бирок парламенттик шайлоо абсолюттук түрдө таза өтөт. Себеби президент өзү таза шайлоо өткөрүүгө кызыктар, деди Шыкмаматов. Москвада кыргыз кыз-келиндер массалык мушташ уюштурушту. Бул тууралуу кече 30 сентябрда орусиялык басылмалар күч органдарына таянып жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, мушташ Хачатурян көчөсүндө болгон. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери урушту токтотушуп, 5 адамды милиция бөлүмүнө алып кетишкен. Аялдардын айтымында алгач ортолорунда чырчыгып, ал мушташка чейин жеткен. Белгилүү болгондой, мушташкандардын көбү жаштар, ал эми эң улуусу 40 жашта. Эксперт Айданбек Акматов депутат Саматбек Ибраев менен Владимир Фролов деген чектүү орус чаранын Кыргызстандын валюталык резервин, алтын корун, пенсиялык системасын кандайдыр бир авантюра жана аферанын курмандыгына айлантуу коркунучун эскертти. Депутат Самат Ибраев Кыргызстанга Владимир Фролов деген чектүү орус чаранын чакырып келген экен. Ал өткөн жылдын декабрынан бери Кыргызстанда кеңеш берип жүрүптүр. Өлкөнүн пенсиялык системасын, салык системасын, жалпы эле финансы системасын, экономикасын реформалоо боюнча концепцияларды жазып, өкмөткө чейин киргизиптир. Өзүнүн билими жок, өлкөнү кандай өнүктүрүүнү билбеген, финансы экономика жөнүндө түшүнүгү жок адам Фролов сыяктуулардын сөзүнө кирип, жомокторуна ишенип, мамлекеттин финансылык, пенсиялык системасын талоонго алдырып, сызга отургузушу толук мүмкүн. Бул бир жагы. Экинчи жагынан алар башынан эле биригип алып, мамлекетти алдап кетиши ыктымал. Мына ушундай коркунуч бар экенин, Фроловдун ким экенин, эмне менен алек болуп келгенин бир аз иликтегенден кийин билесиз. Фролов блокчейн технологиясы менен алектенет экен. Бул эч нерсе менен бекемделбеген санариптик акча айлантуу. Бул системанын артында реалдуу эч нерсе жок болгондуктан Кытай бийлиги ага жакында эле тыюу салды. Башка мамлекеттерде да блокчейнге жол берилген эмес. Фролов Кыргызстандын алтынына кызыгып калыптыр. Ошол эле учурда билими жана маалыматы абдан эле шек туудурат. Бирок апыртмалык жагынан алдына киши салчуда эмес. Ак үйдүн ана башылар менен бул жагынан кесиптеш жана издешпей табышкандай. Фроловдун бул апыртмасына көз салып коюңуз. Фролов 2016 жылы Радио Свободага интервью берип жатып, Россия жакында кыйрап калат деген. Фроловдун тилеги ташкап, Россия кыйрап калбай, тескерисинче резервтик акчасын көбөйткөндөн көбөйүп келатат. Эгерде Фролов кыйрап калат деген 2016 жылы Россиянын резерви 368 миллиард доллар болсо, андан бери өсүп отуруп, быйылкы жылдын 24 сентябрына карай 618 миллиард долларга жеткен. Фролов интервьюсунда орус чарандарын доллар сатып алууга үндөгөн. Муну Россия эли дүрбөлөңгө түшсүн деген карасанатай диверсия десек да болот. Фролов Кыргызстан алтын кору боюнча дүйнөдө 3-орунда деп апыртыптыр. Муну ал кайдан алган? Кимдир бирөөлөрдүн кулагына тебиш үчүн апырта салгандай. Фролов суу ресурстары, туризм, энергетика, санариптештирүү сыяктуу баарынын оозунда турган, бирок аткаруу жөнөкөй болбогон нерселерди абдан ордуруптур. Мына ушул шектүү апыртма адам Кыргызстанга келиш себеби бирөө эле. Киргил сууда балык кармоо же Кыргызстандын билимсиз, сабатсыз бийлиги менен кыргыз алтынына, кумтөр алтынына, пенсиялык фондундагы акчаларына жетүү. Фролов жана Самат Ибраев деген депутат Улуттук банктын башчысы Толкунбек Абдыгуловго чабуул жасап, соңунда ал кызматтан кетүүгө аргасыз болду. Ибраев жана Фролов жогорку жактан абдан бекем колдоо алгандай. Ошол үчүн алардын аркандай авантюраларына каршы турган Абдыгулов кызматынан бошотулуп, анын ордуна мурда кылмыш иши бар адам Улуттук банктын башына келип калды. Кыргызстандын валюталык резерви, алтын кору, пенсиялык системасы кандайдыр бир авантюра жана аферанын курмандыгына айлануу коркунучу пайда болду. Айданбек Акматов, эксперт. Москвада тажик блогери Руслан Бобиев кармалды. Маалым болгондой, блогер полиция формасындагы кыз менен уяттуу сүрөткө түшүп, соц тармактагы баракчасына жарыялаган. Мигранттын бул аракети орус чарандарынын кыжырын келтирген. Ал храмдын жанында ушундай сүрөткө түшкөнү ого бетер жергиликтүү тургундардын нааразычылыгын жараткан.
Полиция кызматкерлери Бобиевди кармаган. Ал орус элинен экинчи мындай кадамга барбай турганын айтып, ыйлап кечирим сурады. Ал 15 суткага камалып, Россиядан депортацияланышы мүмкүн. Бишкек медиасы айдоочу түртүп, маршруткага отургузбай койгон келинди издеп жатышат. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Шаардык мэрия айдоочунун кылыгына нааразы. Ал жөн гана уруу эмес, балалуу жүргүнчүгө жоопкерчиликсиз мамиле кылды деп белгилешти басма сөз кызматы.